саму Петровичу. Насколько вы знаете, в этом году туристическая отрасль очень такой бум получилась, очень много туристов отдыхающих. Подробно вы, Сергей Петрович, расскажете. Саламатсыздар, урматтуу массалык каражаттан өкүлдөрү, урматтуу кесиптештер. Мына өзүңөргө белгилүү болгондой, быйыл туризм тармагында өзгөчө бир жакшы ыңгайлуу абдан жакшы иш-чаралар болуп өткөрүлгөн жаңылышпайм. Мен кыскача ушул туризм тармагындагы болуштуу окуялар боюнча кыскача силерге коюуга уруксат этиңиздер. Туризм тармагында өзгөчө мына 2021 жылдан баштап урматтуу президент Садыр Нурматовичтин өзгөчө буйругунун алкагында атайын фонд туризмге түзүлдү. Атайын андан тышкары ошол фондко бүгүнкү күндө 1 миллиард капитал менен атайын белгиленип, ошол учурда мына министрлер кабинети төрагасы тарабынан туризм департаментиндеги бюджети 4,7 миллион 40 миллионго жогорулап, ошонун алкагында пландык иштер жүрүп жатат. Негизинен туризм тармагында биз ушул бир жылда 2 пландын негизинде иш алып барабыз. Бул ошол жайкы сезонго даярданып, ошол учурда кышкы сезонго даярданып. Бул планга ар бир министрлик ведомстволор камтылган план түзүлүп, ошонун алкагында биз ушул туристтерге максималдуу түрдө ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү алкагында ушул иш-чарага, пландарга бекитип, ар бир министрлик өзү ошол тармактарга жол көрдү аткарып, иштерди аткарып, ошонун негизинде биз пландарды бир жылдын эсебинде ошол 2 план менен ушундай жыйынтыктайбыз. Негизинен айта кетчү нерсе, быйыл ушул туризм тармагында абдан бир мындайча айтканда туристтердин агымы абдан көп болду деп жаңылышпайбыз. Мына 2021 жылы 12 айга 3 миллион 560 миң турист келген болсо, ал эми 2022 жылдын көрсөткүчтөрүнө караганда 6 айлык гана 2022 жылдын 6 айлык көрсөткүчүндө бүгүнкү күндө 3 миллион 823 миң 706 адам турист келди Кыргызстанга. Бул деген ушул ресторан же болбосо мейманканалардан түшкөн акча булактары 388 миллион 175 миң сом. Ошо 6 айлык көрсөткүчтөр менен бүгүнкү күндө мамлекетибиздин кирешесине кирди. Андан тышкары туризм департаменти атайын быйылкы жылда баягы абдан мамлекет тарабынан ушул өзгөчө көңүл бөлүнүп, Кыргызстан көптөгөн эл аралык көргөзмө жарманкелерде, эксполарда абдан бир өзүбүздү жакшы көрсөтө алдык десем жаңылышпаймын. Ар бир барган туристтик көргөзмө жарманкелерде, ошол эле эксполарда атайын багытталган маркетинг иштери менен ошол жерге барып, Кыргызстанды даңазалай алдык десек жаңылышпайм. Мисалы үчүн, ушул жылдын башынан эле баштап, мисалы үчүн Арабия, Бириккен Араб өлкөлөрүндө ири роудшоу өткөзүп келдик, бизнес форум өткөзүп келдик. Ал жерге атайын ушул араб өлкөлөрүнө багытталган презентациялар даярдап, Кыргызстандын өзгөчө тоолорун, сууларын, жаратылышын презентациялап, бүгүнкү күндө ушул 10дон ашык компания алып барып, анын алкагында 5 макулдашуу келишимине ээ болдук. Ошонун баардыгына быйылкы жылы авиакаттамдарын да көрүп атасыздар. Бириккен Араб өлкөлөрүнөн дагы бүгүнкү күндө Fly Dubai авиакаттамындагы күнүнө бир жолу түз багытта рейс иштерин жүргүзөт. Андан тышкары Air Arabia авиакомпаниясы дагы жумасына 4 жолу Бишкек, Абу-Даби, Бишкек, Дубай багытында бүгүнкү күндө түз багытта учуп атат. Ошонун бир топ иштер жүрүп жатат. Мындан тышкары биз Европа мамлекеттеринде дагы атайын Хамп Экспо деп Венгрияда дагы биз чоң бир ири экспого катышып келдик. Ал жакка дагы 15 биздин туркомпаниябыз барып, ал жерде дагы ири венгриялык туристтик ассоциациялар менен биргеликте меморандумдар түзүлүп, ортодогу баягы алаканы жакшыртуу, ошол эле учурда баягы алаканы кеңейтүү алкагында бир топ келишимдер түзүлдү. Мына мен буга чейин айта кеткен элем, Wizz Air компаниясында биз июньдун башынан ушу түз багытта жүргүзөбүз депкен планда бар эле. Бүгүнкү күндө дүйнөдөгү баягы болгон окуяларга байланыштуу бир топ мындай азыркы күндө ушу январь айына биз сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө Бишкек, Абу-Даби, Будапешт багытында дагы абдан арзан баада. Бул деген
ачык эле айтып коеюн, абдан бир арзан баада бүгүнкү күндө түз багытта келген туристтерге абдан бир ыңгайлуу шарттарды түзүп берейин деп ошонун алысында алдын ала иштер жүрүп жатат. Бул компания аркылуу мисалы үчүн көптөгөн бир багыттар ачылат, көптөгөн тармактар, мамлекеттер ачылат. Ошого байланыштуу максималдуу түрдө ушу туристтерге ыңгайлуу шарттар түзүп берүү максатында министрлик тараптан алдын ала стратегиялык маркетинг иштери жүрүп жатат. Бул деген мен кыскача айта кетейин, биз ушул быйылкы жылдын эсебинен ушул Бириккен Араб Падышалыгында бир жумалык биз ошол роуд-шоуну өткөздүк, туристтик компаниялар менен бизнес форум өткөздүк. Мына өзүңүздөр билесиздер, февраль айында ошол иш-чараларды өткөзүп, абдан бир жакшы жетишкендиктерге жетиштик. Андан тышкары Франция мамлекетинде экспорга биз мамлекетибизде жогорку деңгээлде барып көрсөтүп, Кыргызстандын жаратылышын бүгүнкү күндө күч дараметин жогорку деңгээлде көрсөтө алдык. Андан тышкары Жапон эксподо дагы катышып, ал жерде мына бир топ жетишкендиктер да болду. Мына быйыл JICA агенттиги менен дагы Жапония каржылаган Жапония агенттиги менен дагы бул мына Ак-Бешин биздин айылда, ошо Ак-Бешинде азыркы күндө тарыхый маданий мурастарды казып, ошол жерде музей куруу боюнча дагы алар менен ушул проекттин башталып, бүгүнкү күндө мына Жапония өлкөсүнөн дагы атайын ушул маданий мурастарды жандандыруу алкагында ушул атайын эксперттер келип, ошол менен биргеликте бүгүнкү иштер жүргүзүп жатабыз. Ошол бир топ дүйнөдөгү болуп жаткан бардык көргөзмө жарманкелерде, роуд-шоулордо абдан бир жогорку деңгээлде мамлекетибизди таанытып, Кыргызстандын туризмге болгон потенциалын, күч дараметин көрсөтүп келип атабыз. Андан тышкары бул айта кетчү нерсе, былтыр мисалы үчүн биз белгилүү Орел и Решка, Вокруг света всему миру деген жана башка блогерлерди чакырып Кыргызстанды кеңири таанаса алсак, быйылкы жылы атайын биз бул багытта абдан бир конкреттүү багыттарды карап, быйылкы жылы 2 эсе 3 эсе көп ошол продюсердик компанияларды чакырып, телеканалдарды чакырып, Кыргызстан жөнүндө кыскача айтканда Кыргызстандын бүгүнкү күндө күч дарамети, туризмге болгон потенциалы, негизи эле Кыргызстан жөнүндө абдан көп телепередачалар, выпусктар бүгүнкү күндө тартылып, ошолорго жетиштик. Аны айта кетсек, мына Орел и Решка, РЕН-ТВнин поедим ОРТ телеканалында атайын биз журналисттерин чакырып, бүгүнкү күндө абдан бир жакшы 2 выпуск тартып кетишти. Андан тышкары блогерлер Америкадан баштап, Европадан келишти, Кореядан келип атат, Индиядан келишти. Ошонун баарына бүгүнкү күндө Кыргызстан мамлекети өзүбүз күтүп, өзүбүз ушул Кыргызстандын жаратылышын, ошол Кыргызстандын абдан уникалдуу жер экенин таңазалап көрсөтө алдык. Ири чоң продюсердик, мындайча айтканда, реалити шоулар өттү. Мына Соңкөлдө быйыл ошол атайын Пекин Экспресс деген атайын өзүңүздөр билесиздер. Пекин Экспресс деген продюсердик чоң топ бар. Анын ошол Европада 14 миллион, 15 миллион өзүнүн охваты бар. Ошол боюнча атайын 70-80 камера келип, атайын продюсердик камераларынан келип, Соңкөлдүн жээгинде ошол Кыргызстанда баягы ушундай шарттарда жашап кетүү боюнча абдан бир кызыктуу реалити шоу тартылды. Мына мен быйылкы жылы Европага барып, ошо Ханк Экспода атайын Кыргызстанды таңазалап атканда, көптөгөн Европа өлкөлөрү калпагыбызды көрүп эле Кыргызстандан келиштир, биз силерди көрдүк деп аябай мындай кубандырды. Бул да бизге абдан бир кубаныч тартуу болду. Себеби бул 14 миллион аудиториясы бар чоң ири продюсердик передачалар абдан бир Кыргызстанды таңазалап абдан бир жакшы шарттарды өлкө түзөт экен. Ал эми быйылкы жылы 4 жыл ирет, өзгөчө 2 жылдан бери ошо министрлик өзү колго алып, Silk Road Mountains Race деп атайын баягы вело пробегин уюштурдук. Бул вело пробегке 163 спортсмен 40 мамлекеттен келип катышты. Бул дагы Кыргызстан ушундай вело пробегтерди уюштурууга, раллилерди уюштурууга жана башка туризмдин ар бир чөйрөсүндө баягы экстремалдык жана башка топ түрлөрүн уюштурууга шарты бар экенин далилдеп атат. Мен эме бардык тармактарга мүмкүнчүлүк берели, чоң рахмат.
келишип калсак, меники сиздүү чаңыз десем